Эми жашоодо кандайдыр бир чиеленишүүлөр болуп калып атат деп атабыз, биздин өзүбүздүн жашоодогу тагдырыбызды жашабашка мына ошол чиеленишүүлөр, кандайдыр бир туура эмес орунга туруп калганыбызга ошолор кандайдыр бир түз таасирин тийгизип атат деп атпайбызбы? Мисалга айтсак, бул эң биринчи эле төрөлбөй калган балдарга тиешелүү. Төрөлбөй калган балдар булар эмне? Выкидыштар, бойдон түшүп калган балдар, аборттор, төрөлүп чарчап калган балдар. Бул эң чоң орунда турган, бул тээ кылымдардан келаткан аялдардын көйгөйүнүн бири экен. Андан тышкары бул мисалы үчүн укум тукумдан өзүнүн ордо туруп эле кандайдыр бир жүрүш турушка ошол тукумда баягыдай жазылбай айтылган тартиптерди бузган адамдарды тукумдан чыгарып ийген учурлар болгон экен. Башкача айтканда жанагы топурагыңды түйүп берем, сен менин балам эмессиң, же кызым эмессиң деп айткандардын баарынын күчү бар экен. Ошол учурда аны биз өзүнүн ордунан чыгарып таштайт экенбиз сүрүп. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан буга чейинки келаткан окуялар, же болбосо жок болуп баягы ордун унутуп калгандарыбыз, мисалы үчүн таяталарыбыз, чоң аталарыбыз согушка кетип келбей калган, кээсиникине кара кагазда келбей, же болбосо каякта экени билинбей калган учурлар болгон да. Алар бардай дагы, жоктой дагы. Бирок бар деп эч ким деле эскербейт. Көрдүңөрбү? Мына ушул эскерилбей калган учурларда бул укум тукумдун системасынан чыгып калат экен, же болбосо катарынан чыгып калат экен. Мына ошол чыгып калган соң биздики бул жаратылыштан келаткан ар бир жан дүйнөгө жаралган, уже түйүлдүк болуп жаралган ар бир жан дүйнөгө кандайдыр бир орундук берилет экен. Кадимкидей бунун орду бул, мунун орду бул, мунун орду бул деп. Качан мисалы үчүн жана төрөлбөй калган балдар биринчиси төрөлүп, экинчиси аборт болгон болсо, анын ордуна муну алып салып атпайбызбы? Орду унутулуп калып атат. Аны эстебейбиз деле. Мына ошол орундук тура берет экен бош. Кийинки төрөлгөн бала шак келип мунун ордуна отурат экен. Мына ошондон көп чиеленишүү пайда болот экен. Же болбосо төрөлүп чарчап калган балдар, бойдон түшүп калган балдар баягы алып барып баягы койгондо эстейт экенбиз дагы, анан орду бош калат экен. Аны такыр андан кийин эскербеген соң анын ордуна кийинки бала келип отурат экен дагы. Так ошондой жарымын, 50%-ин ошол жан дүйнөнүн тагдырын тарта баштайт экен. Бул төрөлбөй калган, чарчап калган, орду жашабай калгандар да, кыскасын айтканда аборт болгондор. Ордуна отурган соң, ордуна келген бала так эле бир маал алы жок, энергиясы жок, как будто өзүнүн ордунда эмес, кандайдыр бир жерлерге барса орду жок, ага орун калбай калган, школго барса орду жок, сүйлөгөн сөзүнүн баарында орун жөнүндө көп айтылат экен. Мына ошого көңүл бурсаңар болот. Өзүңөрдүн сөзүңөргө, балдарыңардын сөздөрүнө, жакындарыңардын сөздөрүнө, бул жерде андай деле аябай мистиканын эч кандай жок болгону адам өзүнүн жан дүйнө сөздөрү аркылуу берип айтып турат экен. Бул өзүнүн ордуна отурбаган соң бир күндүн жарымын өзүнүкүн, эми мен утрированно айтып атам мындай, жарым күн башка бирөөнүн тагдырын жашай берет экен. Жана көпчүлүк учурларда апалар деле айтып атпайбы? Бир убакта ушундай өзүмдү кармай албай калам, балдарымды сабап салып атам. Көрдүңөрбү? Анан кайра эсиме келгенде ушунчалык өзүмдү өзүм күнөөлөп, балдарыман кечирим сурап, ушинтип атам дейт да. Бул эмне дегенди билдирет? Көрдүңөрбү? Адам өзү кылган нерсесин кабыл албай атат. Бул эмне дегенди билдирип атат? Бир маал башка бирөөнүн тагдырында жүргөн, так эле ошону кайталап атат. Көрдүңөрбү? Башка кишинин, бирок өзүнө келгенде, өзүнүн тагдырына келгенде чочуп кетип атат. Ой, мен эмне кылып салдым? Бул практически өтө көп бардык адамдарда бар. Себеп дегенде, биздин жашообуздагы аралашып кеткен тагдырлар өтө көп. Өтө көп. Ошондуктан биз кыялыбыздагы жашоону жашабай элебиз, кыялыбыздагы акчаны таппай элебиз, кыялыбыздагы мамиледе болбой атабыз. Кыялыбыздагы ишти иштебей эле, кыялыбыздагы нерселерди өзүбүздүн кыялыбыздагы ойлорду ишке ашыра албай атпайбызбы? Мына бул биздин өзүбүздүн тагдырыбызда эмес экенибиз жөнүндөгү түздөн түз уже белги.
мына ушуга көңүл бурсаңыздар өтө сонун керемет болот. Эми ал чаташып калган соң андан тышкары жанагынтип тукумдун системасынан катарынан чыгарылып калып атпайбы, сен ай сен туура эмес кылдың, мен муну такыр кабыл ала албайм деп биз же болбосо ата эне же болбосо тиги укум тукумдан кандайдыр бир нерсе үчүн тукумдан чыгарып салган соң эмне болуп атат, анын орду дагы бош туруп атат. Ал башка жакта жүрөт, ал өзүнүн ордуна келем деп атат, бирок аны чыгарып салды. Эмне болот? Андан кийинки төрөлгөн бала анын ордуна отурат экен деле, дагы эле ошол тукумдан чыгарып салган баланын тагдырын кайталап баштайт экен. А тукумдан чыгып калган бала эмне кылат? Кайра тукумга кошулам деген гана аракетти жасай берет. Бүт өмүр боюнда жашоосунда ал ордуна отуруп калган бала тигил тукумдан чыгарылып калган баланын гана тагдырынын, ошонун гана проблемасын чечип жүрүп өтөт экен. Аны чече алса чече алды, чече албаса аны балдары чечет экен. Көрдүңөрбү? Себеп дегенде программа так ушундай иштейт экен. Муну кааласаңар өзүңөр текшерип дагы байкап дагы көрсөңөр болот. Жакындарыңардан же болбосо айлана чөйрөңөрдөгү адамдарда ушундай окуялар көп. Ошондуктан как только ушул суроону чечип, ар кимибиз өзүбүздүн ордубузга отурарыбыз менен баардыгы өзүнүн ордуна келген соң, ошондон кийин гана тукумдагы иретке келет экен. Мына ошондо ар кимдин тагдырын ташыбай, өзүнүн ордуна келип, өзүнүн жашоосун жашай баштайт экен. Бул эми мындай кызыктуураак нерсе. Чындыгында бир караганда мындай маани бербейсиңер, бирок чындыгында ошондой. Өзүңөргө жашап аткан азыркы жашооңор, тапкан акчаңар, маянаңар, доходуңар, кирешеңер, мамилеңер, же болбосо ден соолугуңар, же жашоодо өзүңөрдү самореализация боло албай, бизнес ача албай турган болсоңор, буга көңүл буруңуздар. Мына ушунун түпкүрү негизи мына ушулардан келип чыгып, сиздер алдыга жыла албай турасыңар. Себеп дегенде силердин максатыңар бизнес ачуу, мисалга алсак, самореализация болуу, өзүңөрдү ичиңерде турган талантты сыртка чыгарып, бул дүйнөңөргө тартуулап, андан өзүңөргө керектүү акчаны алуу, туурабы? Талантыңарды берип, анын акысын алып, ошондон көбөйүп, өнүп, өсүп, жашооңорду жакшы нукка буруу. Бирок сиз азыр өзүңүздүн талантыңызды чыгармак түгүл, сиз башка бирөөнүн ордуна отуруп алган адамдын жан дүйнөнүн гана көйгөйүн чечип жүрөсүз. Азыр сиз жасап аткан, же болбосо аткарып аткан ишиңиз өзүңүзгө жагабы? Бул сизге керек нерсеби? Сизге кандай сиз үчүн плюсу бар? Мына ушуларга көңүл буруңуз. Эгерде бул сиздин элди туурап атам, же болбосо дагы бир нерсе кылып атам деген сөздүн түпкүрүндө сиз башка бирөөнүн жасап бүтпөй калган гана жумушун жасап атканыңыз. Бул өтө кызыктуу нерсе, ойлонто турган нерсе. Биз бул дүйнөгө жакшы гана жашап, өзүбүздүн кыялыбыздагы нерсени аткарып, анан кеткени келгенбиз. Негизи жан дүйнөнүн максаты, тапшырмасы ушундай эле. Бирок биз келатканда жөн келбей, жолдон дагы аралашып, же болбосо башка бирөөнүн ордуна отуруп калып, ошонун негизинде бизде чаташуулар болуп калган. Тагдырлардын чаташуусу. Тагдырлардын чаташуусу түз эле мына эң биринчиси мына ушундан келет. Экинчи чаташуу дагы бар. Бул качан силер бирөөнүн жөнүндө кеп кылганыңарда. Тигил тигинтип эле койбойбу, бул минтип эле койбойбу, мунун акылы жок, бул мындай, тигини карасаң, тигил тигиндей болуп калды, мына сага дегендин баардыгы кандай оозуңардан чыгары менен, өзүңөр деле байкагансыңар, бирөөнү сындаганыңар менен өзүңөрдө ошондой окуя пайда болгон. Бул силер кандай башка бирөөнүн жашоосуна осуждение кылган соң, алар жөнүндө кандайдыр бир сөздөрдү айткан соң, анын тагдыры келип туруп силерге илинет экен. Бул дагы чаташуу. Башка бирөөнүн жашоосун жашап баштайт экенсиңер. Себеп дегенде, качан силер ал жөнүндө айтканда, анын тагдыры бурулуп келип силерге илинет экен. Көрдүңөрбү? Бул дагы тагдырдын чаташуусу. Эң биринчиси нары жактан келип атат, биздин өзүбүздүн ата энетегибизден. Андан аркысы уже бул жашоодо биз жүрүп, ар кимге тыңсынып, же болбосо кандайдыр бир
ал антип койбой мынтип койбойбу деп осуждение кылганда мына ошол учурда анын да тагдырын тартып алат экенбиз. Муну силер өзүңөрдүн жашооңордо көргөнсүңөр. Баягы бирөө жөнүндө айтсаң 40 күндө келет деп бир кыргызда бекер айтылган эмес да. Андан тышкары азыркы жашап аткан жашообуз негизи бул биздин кармический мурунку узелдерибиз. Башкача айтканда эмне кармический узел деген эмне? Карма деген эмне өзү, бул биздин мурунку жашообуздагы жашап бүтпөй калган, мааниси чыкпай калган жашоолорубуз. Карма деген сөз биздин кармап турат деген сөзгө эле окшошуп кетет. Ошондой элестетип алсаңар болот. Карма. Кармалып калган деген сөз. Эгерде бул жашоодо кайсы бир нерсе туура эмес болуп аткан болсо, тигил жашоодо биз ошонун тескерисин жасаганбыз. Башкача айтканда, бул жашоодо бир нерсеңерди уурдатып ийсеңер, башка бир жашоодо биз бирөөнүкүн уурдап алганбыз деген сөз. Көрсө ошон үчүн баарыбыз өзүбүздү бир тартипке, өзүбүзгө жаккан нерсеге келтиргенибиз жакшы экен. Азыркы ушул түшүнүп, акыл эсибизге осознанно, башкача айтканда түшүнүк менен жашоо өтө маанилүү экен. Ушунун баарынан биздин кийинки мындан аркы бараткан жашообузга, балдарыбыздын жашоосуна, небере чөбөрөлөрүбүздүн жашоосуна таасири чоң экен. Ошондуктан бирөө жөнүндө кеп кылгандын эч биз үчүн кереги жок экен. Бул биринчиси. Экинчиден, ар бирибиз өзүбүздүн ордубузга отурганга аракет кылышыбыз керек. Себеп дегенде эми азыр мурун төрөлгөндөр кээси билбейт, туурабы? Апасы өтүп кеткендер, мисалы үчүн, орду эмеспи, апасы айтып өттүбү, анын алдында кандай окуялар болду, балдары баягы чарчап калган, төрөлбөй калган балдар жөнүндө маалыматы барбы, жокпу? Алар эми кантип ордубузду табабыз деп аткандар бар болуш керек. Эми азыр мындай бир тынчыраак жерге отуруп, терең дем алып, оюңарды токтотуп, өзүңөрдү, мисалы үчүн, өзүңөрдү ордуңарды отургузасыңар, өзүңөр отургузасыңар эми. Анткени возможно апаңыз уже баягы башка формага өттү, башка дүйнөгө өттү деген сыяктуу кээ бирлеринки. Же атаңыз баягы сурай турган, көбүнчө апа билет да. Ападан сурай турган мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, анда кандай кыласыздар? Өзүңөрдүн ордуңга отуруш үчүн. Себеби бул суроо менен мага көп кайрылышат. Ошого азыр жооп бере кетейин. Анда силер тынч жерге отуруп, терең дем алып, оюңарды токтотуп, анан айтасыңар: мен Серкебаева Чолпон Исакуновна 29 мартта 1971 жылы Ысык көлдүн Тамга айылында туулганмын. Менин ордум ушул. Менин ордум бар. Деп өзүңөрдүн ордуңарды бекиткиле. Бул өтө маанилүү. Мындан кийин сиздин жашооңуздагы өзгөрүүлөргө көңүл бургула. Себеп дегенде биздин жашоодогу ордубуз өтө маанилүү экен. Ошон үчүн бизде бекеринен баягы апалардан угуп калгансыңар, баланчаны төрөп, баланчасы жерде, баланчасы мындай, азыр биякта жашоодо жашап атышат жерде деп. Мынчасын жерге берген, мынчасы аман эсен жашашып атышат дегендин мааниси төркүнү мына ушунда экен. Себеби ал акылман апаларыбыз бирөөнүн балдары бирөөнүн ордуна экинчиси отуруп албасын деп ар биринин ордун кайтарып тургандагысы экен. Мына ошондуктан төрөлбөй калган балдардын, аборт болгон балдардын дагы жан дүйнө болуп келген соң бул дүйнөдө өзүнүн орду болот экен. Качан биз аларды ар биринин өзүнүн ордун бербей чаташтырып жиберген учурда, анын тагдырын кийинки ордуна отуруп алган адам кайталап баштайт экен. Мына ушундай жашоодо кызыктуу көрүнүштөр болот экен. Эми буга ишенсеңиздер болот, ишенбесеңиздер текшерип көрсөңүздөр болот. Жашооңуздарда айлана чөйрөңүздөрдөн карап, эгерде өзүңүз апа болсоңуз, өзүңүздүн тарыхыңыздан карап байкап көрсөңүздөр болот. Бул биздин жашообузда биздин балдарыбыздын андан ары алдыга кетиши үчүн өтө чоң мааниге ээ экен.